Ошого чейин эч кимге кайрылганыбыз дагы жок. Айтпадык, өкмөткө, мына иштеп аткан фирмаларга ишендик. Кудайга ишенгенде ишендик чын эле. Баткенде чыгарга жакын жайгашкан Капчыгай айылынын тургуну Шарипа Кудайбердиеванын үйү сентябрдагы окуяда өрттөлгөн. Бийлик жаңы жылга чейин бүтөт деп, бирок ага аба ырайы кышкы ызгаарда курулуштун сапаты жакшы болбой калат экен деген жүйө менен акыркы үйлөр мартта бүтөт деп ишендиргендигин айтат. Бирок азыркы күнгө чейин Капчыгайда 5 үйдүн курулушу токтоп турат. Бригадирден сурадык, биринчи сурасак ушундай айлыгыбызды шифр менен дуалдын эле айлыгын берген. Онон кийин усталарга айлык төлөбөдү, усталар иштебей койду деп. Эмне кылайык биз? Бирөөлөргө айтайыкпы, губернаторго айтайыкпы деп олордон уруксат сурадык. Курулуштун жетекчиси бар экен, олордон уруксат сурадык. Не деп атат ал? Майли деди, айта бериңиздер. 70 жаштагы 9 уулду Шарипа апа жолдошу экөө бардык уулдарын үйлөндүрүп, үй жайлоо кылышкан. Кандуу окуяда Капчыгай айылындагы 4 баласынын үйү да күлгө айланган. Көп жылдык мээнети өрттөлүп, өздөрү окуя болгондон бери ар кайсы жерде баш калкалап жүрүп, жолдошу да инсульт алганын кошумчалады. Эл, мамлекет бар экен, тамак аштан кыйынчылык болбогону менен моралдык жактан аябай эле жабыр тарттык дейт апа. Азыр бул жерде 2 семья турат, 3 семья болдук эдек. Онун неберелерим анаяктан мектепке кирди дагы. Ояка жылып кеттилер. 3 баласы окуйт эди. Чындыгы тозудук балам. Bir балам Россияга кетти, бала 3 баласы менен. Биттасы Бишкекке кетти. Мына бир балдары биякта окуп атат. Bir семья 4-кө бөлүнүп кетти, bir баламдыкы. Бала соякта болду, соякта болду. Азыр эми баламдан кичинем жумушта. Бул бизди караган ушуларда эми. Капчыгай айылынын тургундары президенттин Баткендеги өкүлү менен жолугушту. Курулушу токтоп, азыркы күнгө чейин бүтпөй жаткан Капчыгайдагы үйлөр боюнча тамдарды курууга милдеттеме алган Доор курулуш компаниясы менен ичара териштирүүлөр болоору айтылды. Доор курулуш компаниясы бул жумушту ошо Капчыгайдан баштаган, алганда. Азыр акыркы 1 жумадан бери мына азыр чогулушта деле сөз болду, ошо доор курулуш жөнүндө. Аны табабыздагы неме кылып ошол жерге алып барып, эмгек акыдан карыз бар экен, алардын бардыгына биз балдардын эмгек акыларын төлөп бергенге кепилдик беребиз. Сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасында болгон кагылышууда Кыргыз тарап 63 жарандан айрылган. 423 үй толугу менен өрттөлүп, 200дөн ашууну талкаланган. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.